Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында мигранттардын балдарын 18-ге чыккандан кийин жаңы мыйзамга толуктоо аркылуу жаңы эрежелерди чыгарышты. 18-ге чыккан балдар чыгаар менен Россия Федерациясынын чыгаар менен эмне болот ошо боюнча айтып беребиз. Сөз бастарынын астында 20 секунддук жарнама. Доскредобанк абдан сонун бир платформа Симба деген платформаны ойлоп чыгарды. Сбербанктан Доскредобанктын Симба деген мобилдик приложениесине тыйын которсоңор 0% менен тыйын которгонго азыр мүмкүнчүлүк бар. Андан тышкары 30 апрелге чейин жүздөгөн техникаларды ойнотуп жатат жана 2 апта унаа. Ошон үчүн Россиядан барыбыз эле тыйын которобуз, утуш менен которуп, Доскредобанктын Симба деген приложениесин алып көрүңүздөр. Балким утуштун ээсисилер болуп каласыңар, андан тышкары 0% менен тыйынды которо бересиңер. Азыр толук видеосун көрүп койгула, андан ары сөз улантабыз. Заңга комиссиясыз акчаны жөнөтүңүз. Төлөмдөр бөлүмүнөн кирип, которуулар бөлүгүнөн башка өлкөгө дегенди басыңыз. Өлкө катары Кыргызстанды тандаңыз. Акча түшүү ыкмасын тандаңыз. Картага же эсепке. Симбанк аккаунтуна байланган телефон номерин жазыңыз. Банктардын тизмесинен Симбанкты тандаңыз. Которула турган сумманы киргизиңиз. Которууну ырастаңыз. Даяр. Акча Симбанк эсебине түшөт. Комиссиясыз жөнөкөй жана түшүнүктүү. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында негизи миграция жааты өтө орчундап баратат. Негизи эле жакшы жаңылык силерге айталы деп ниеттенебиз, бирок жаман жаңылыктарды айтууга туура келет, себептен бул диаспоранын парызы. Эми 18-ге чыккан балдар, сиздин балдарыңыз эгерде Россия Федерациясында сиз менен чогуу жүрүп, чоңоюп, өсүп, 18-ге чыгаар менен Россия Федерациясында 1 ай жүргөнгө акысы бар. 1 айдын ичинде же өлкөдөн чыгып кетиш керек, өлкөдөн чыгып кетип туруп, кайрадан анан өзү самостоятельный, совершеннолетний болуп кирип туруп, кайра эмгек мигрант болуп келеби же окууга келеби ошентип келсе болот. Экинчи болсо 1 айдын ичинде же болсо жогорку окуу жайга, техникумго, училищага сөзсүз түрдө тапшырып койсун, же болсо ошол жерде эмгек статусун өзгөртүп туруп, ошол жерде эмгек статусу менен жүрүүгө жүрсүн. Болбосо реестрге түшүп калат, андан ары кара тизме. Ошондой жакында эле мамлекеттик дума бир өзгөрүш киргизди. Ошол өзгөрүштү жакын арада күчүнө кирет. Ошон үчүн быйыл силердин балдарыңар 18-ге чыгып кала турган болсо, анда ошону дагы эске алыңыздар. Дагы кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, ушу комментарий астына жазып коюңуздар. Кийинки выпусктарда сөзсүз түрдө YouTube каналынан комментарийлерге силерге жооп беребиз. Ана кичинекей сөз аяктарынын астында жарнама, барыбыз эле буюм документтери дары-дармек бербейбиз, аэропортко барабыз, жалдырайбыз. Осман Экспресс деген уюм бар. Бир күндө Кыргызстанга 700 рубльда жеткизип берет. Телефон номерин мен астына жазып коем. Волгоградский проспектте Осман Экспресске кайрылып бересиңиздер. Көрүшкөнчө. Салам мекендештер, арбаңыздар. Москва жергесине Бишкектеги турак жайларды Россияда мекендешиге сатып жатабыз. Марксистский метросунун сатуу бөлүмүн ачтык. Биринчи төлөмү жок. Айына болгону 39.800 сомдон өйдө 5 жылга рассрочкасы менен жашынакай шарт түзүп бердик. Кичине турак жай боюнча маалымат бере кетейин. Өзү 18 гектар жерде ичинде мектеп, детский сад, поликлиника, торговый центр жана өзүнүн паркы менен турак жай кетет. Керектүү нерсенин баары ичинде болот. Бул жакта бүт квадратураларды сунуштай алабыз. 41 квадрат метрден баштап 99 квадрат метрге чейин келип алып кетсеңиздер болот. Кайрылыңыздар, себептен батирлер биринчи төлөм жок болгону 100 батирди сатып атабыз. Анын жарымынан көбү сатылды. Силер үчүн ушул долбоорду алып келдик. Кошумча сөз. Бул жакта эми WhatsAppка жазсаңыздар болот, же болбосо чалсаңыздар болот. Эми биз очередь менен жооп беребиз. Азыр аябай көп заявка болгондуктан очередь менен жооп берип жатабыз. Күтөбүз сизди. Астына дарегин да жазып коем, телефонду да жазып коем, толук маалыматты алып туруп офистен келип Бишкектен батирлүү болуңуздар.